Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Бийик Орозо айт майрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Майрамыңыз куттуу болсун. Элибизге, жерибизге тынччылык, молчулук алып келсин. 30 күн бою ак ниет менен чын дилинден Алладан жакшылык сурап, жакшы каалоо тилектериңиздерди айттыңыздар, ошонун баары кабыл болсун. Алла бизге ырыскы, жакшылык, ынтымактуулук берсин. Биздин жерибизде тынччылык болсун, молчулук болсун, бакубаттуулук болсун. Баардыгыңыздарды майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Эми ушул эле постко айтып кетейин. Жакында эле кечээ, тагыраак айтканда, Марлен Маматалиев иним депутаттын жогорку кеңеши өзүнүн баракчасына жазган экен, айт намазды тыйбаш керек эле, жок дегенде аны тыйып кереги жок эле. Мынакей чоң тойлор деле болуп атат, митингдер деле болуп атат. Эмнеге намазды тыят, жок дегенде санитардык нормаларды сактап мечиттерге деле кылып койсо болмок деп кечээ чыгарган экен. Мен ошол жерге жазып, бул популисттик кадам, депутаттын, партиянын, ынтымак партиясынын лидеринин популисттик кадамы. Иним андай кылбаңыз. Эл ковидтен ооруп, күнүгө 7-8 адам Кыргызстанда өлүп аткан учуру. Ковид азыр кайра курчуп, кайра көбөйүп турган учуру. Өкмөт айласын таппай, эмне кыларын билбей кылып тургандагы айласынан кылган бул иш-чара деп жаздым эле. Кайра ошо мага ал киши да жооп кайтарып, анын тарапташтары дагы жооп кайтарып, жалпы айт намазды тыйбаса дагы мечиттерде мүмкүнчүлүк берип койсо болмок деп айтып атышат да. Мен да бир жолу далилдеп кетейин, эмне үчүн мындай чакырыктар, бул популисттик чакырыктар. Биринчиден, Марлен Үкөм бул депутат, азыр колунда бийлиги бар. Бир күн Орозо айтка бир күн калганда муну жазып чыкпай, анда ошол эки чечим чыкканда эле, колунда бийлик бар да, чечим чыкканда эле чыгып, элге жөн эле жанагындай популисттик чакырык таштап койбостон, ошол эки бийликти өкүлдөрүн чакырып келип, бул эмне кылганыңар, момундай кылалык, тигиндей кылалык десе, анда башка бир жөн болот эле. Колунда бийлик туруп, анан ушу тыюу болгондон кийин, мына тыюу болгонуна бир жума болуп калды. Бир жума унчукпай отуруп, анан Орозо бир күн калганда анан мындай чакырык таштап койгон, мен ойлойм, муну баалайм популисттик кадам деп. Айт намаз менен митингди, тойлорду теңебеш керек эч качан. Мен да бир жолу баса белгилеп айтып кеттим. Эң чоң деген тойго ашып кетсе 1000 киши келет. Эң чоң деген митингге ашып кетсе 10 000, 15 000 адам келет. Ал эми намазга Бишкекте эле 100 000 адам келет. Ошто эле 200-300 000 адам келет. Эгерде борборду айта турган болсок. Мечиттерде эле кылып койбойлукпу дегенде, аны дагы башкаруу мүмкүн эмес эле. Ал жерге деле ошончо эле адамдар толтуруп болуп тегеришетке келет. Мечитке батканы айт намаз кыласыңар, батпаганыңар болбойт деп койгон болбойт да. Элдер келет, учурашат, салам айтышат, алик алышат. Аны ошону бири-бирибизге жугуштурабыз да. Мына ушуга окшогон популисттик мен деле чакырыктарды таштап койсом болот эле. Туугандар, ушу бийлик деген ушуну туура эмес кылды, тыйбаш керек эле деп койсом болот эле да. А бирок мына көрүп атасыздар, бир күн калганда акырын ошону таштап коет. А эл, карапайым эл, мисалы көпчүлүгү, өзүңүздөр билесиздер, ынтымак партиясы көп региондордо жакшы орундарды алды да. Бишкекте дагы мына шаардык кеңеште кайсы бир канча 10 000ге жакын добушка ээ болуп, тиги 7%дык аттаманы аттап түштү да. Анан ошончо ишеним бар, элдер ойлойт да, Марлен мырза туура айтып атат, булар бийлик сволочь экен, ит экен, куш экен деп. Айрымдары керек болсо ошол мечитке тыйганына карабай барып алышты, намазга барып. Мисалы ошондой болуп атат да. Биз жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек деп ойлойм да. Мына ушуга окшогон элдин алкышын алам, элге жакшы көрүнөм деген популисттик бир агымдарга мындай эми
көп адамдар кирсе дагы, карапайым адамдар кирсе дагы, саясатчылар жоопкерчиликтүү болуп, жоопкерчиликтүү мамиле жасап, ошого алдырбай, мындай кичине ошол учурда, ушундай кыйын учурларда мындай таза мээ менен, тунук мээ менен сабырдуу кадамдарды ташташ керек деп ойлойм. Мен ошондуктан бул иним менен мындай жаман жакшы эч нерсем жок. Мен ошо кече 14 саат мурун чыгарган постун бүгүн окуп калып эртең менен аябай кейдим да. Марлен мырзанын башы компьютерде иштейт. Баарын түшүнүп, баарын көрүп отурат. Бирок ушундай учурларда иним лидер, партиянын лидери катары, депутаттын жогорку кеңештин депутаты катары, жогорку бийликте турган адам катары мындай кадамдарды таштабашыңыз керек болчу деп мен ойлойм. Таштасаңыз анда жанагындай мен айткандай чечим чыгарарда бийликке ташташсың керек болчу. Мен жөнөкөй адам, колумда бийлигим жок адам, башка адамдар Фейсбукка пост жазып, өзүнүн ой пикирин айта алат. Мындай кылып койсо болмок, тигиндей кылып койсо болмок деп. Ал эми бийлик адамдары жөн эле айтып отура бербестен мындай кадамдарды, реалдуу кадамдарды ташташ керек. Анда ошентиш керек болчу, анан элге айтыш керек болчу. Мен момундай аракет кылдым, тилекке каршы элим мондай болбой калды деш керек болчу. Ошондуктан мен ойлойм, бул кадамыбыз мындай жөн эле элди козготуп, козулатып, ызы чуу кылып, упай топтоп жаткан бир кадамдардын бири деп баалайм да. Таарынбаңыз, болгон нерсени болгондой айтып жатам. Урматтуу элим, эми мындай деп баа берүүгө чакырам да. Айрым саясатчылар мындай ушуга окшогон популисттик кадамдарды таштап коет. Ал эми кесепетинен эл жанагынтип ойлоп атат да. Баягы түз барып ошондой чакырыктан эле барып өлүп калбастан, баягы кесепетинен билинбей жананча адам ооруп, өлүп, кыйналып жатат. Анан ошол эле чакырык таштаган саясатчылар барып, жүгүрүп барып, больницага барып, сүрөттөргө түшүп, пиар кылып, мына мен мындай укмуш жардам берип атам дейт. Өзлөрү чакырык таштайт дагы, өзлөрү оорутуп, ошерекини өлгөнгө салымдарын кошот дагы, кайра барып анан өзлөрү ошерекиге мен айыктырып атам, анан мен монча акча берип атам дейт да. Урматтуу эл, алданбашыбыз керек да. Биз мындай терең ой жүгүрткөнгө, терең талдаганга аракет кылышыбыз керек. Мынакей бул ковид боюнча өкмөттүн айласы кетип отурган учуру азыркы учурда. Өкмөттө бир тиын жок кыйраткан, элден карыз акча сурап жанталашып жүргөн учуру, бизнести жапканга бара алышпайт, себептен эл өлөйүн деп калды. Азыр жапса. Ошондуктан айласы кеткенден ал жерде мусулмандар жок дейсиздерби? Ошол чечимди кабыл алып аткан адамдар ба, айтнамыз болбосун деп тыюу кылып аткан адамдар, ошерекилер керек болсо накта арасында накта мен тазамын деген мусулмандар бар. Анан эми алар деле ойлонуп, айласыздан чечим кылып алышат. Анан ошентип атса, айрым саясатчылар ошентип отуруп, мону мондай кылып койду, мынтип койсо болмок эле деп кийинкиге упай топтогонгобу, же болбосо мына көрдүңүздөр, Ош шаарында жокко чыгарылды, Токмокто жокко чыгарылды, тигил жакта дагы, бул жакта дагы, башка жокко чыгып аткан жерлерде дагы, мисалы ошол эле ынтымак партиясынын өзүнүн үлүштөрү бар. Анан мен деле кыйкырып отура берсем болот эле да. НДПКнын биринчи номери катары чыгып алып, ай соғыс бийлик ушуну туура эмес кылды, мына мусулмандар, мен дагы ушу санитардык нормаларды сактап туруп намаз кылганга мен дагы күйүп пыштым деп койсо, далайы мисалы, Илим Карпыков молодец деп ойлоп калат эле да. Бирок мен анткен жерим жок, себеп дегенде андай кадамдарга барбашыбыз керек. Айрым учурларда, урматтуу саясатчы сөрөйлөр, биз өзүбүздүн кадамдарыбызды кичине ойлонуп кылып жүрөлүк. Себеп дегенде көп карапайым эл ишенет. Баары бир канча саясатчылар алдап түбүнө жеткирип келсе дагы, байкуш карапайым эл майла жоктон ишенет. Ошондуктан ар кандай чагымчылдык, ар кандай популисттик агымдарга, чакырыктарга алдырбагыла. Байрамыбыз куттуу болсун. Баарыбызга сабырдуулук тилейм. Баарыбыз аман эсен бололук. Элибизде тынччылыкты коргогонго ар бирибиз салым кошуп жүрөлүк. Сак саламаттуу болуңуздар.